Кыргыз жерин 4 сапырда даңазлаган акын, бир чоң үйлөнүн бактылуу кожоюну. Бул жолку программанын абройлуу каарманы Оштун Өзгөн районунун тургуну Абдылла Эрмекбаев. Турган иши бар, кылан куйрук чөп болот, биздин жерде көп болот. Уйгак менен чалканды тактап туруп айтарсың, анар менен мейизди аныктап жакшы билип ал. Каарманыбыздын билим алган багыты боюнча кесиби багбан, а бирок жан дүйнөсү аны чыгармачылыкка, тагыраагы ыр жазууга жетелеген. Өзбекстандан билимин улантып, ата мекенге кызмат кылып келгенден соң алгачкы жолу калем кармап, алгачкы жолу ыры жазылды. Ооруп калып, анан мектепке электрикке ишке алышты. Мектепте электрик болуп жүрсөм, анан ушу неме болуп кыжалатмын да, уйку жок. Шундай болуп же таза эмесмин, же касал эмесмин, шундай болуп ургулжаң болуп жүрсөм, анан бир маалда бир күн отурсам ыр келип калды. Улуп талып, ояк буяк кылып, баягы Петроградке таап туруп ырды жазып калдым. Ырды жазып отурсам электрик келип, үйдө эч ким жок. Светти жазып калды. Светти жазып анан светтин пулун төлөң деди. Мен айттым, балам дедим. Мен азыр ыр жаздым, мынаны уккунука дедим. Десем, жок дейт, мага светтин акчасын төлөң. Азыр каяктан табам сага дедим, ырды ук дедим. Деп туруп биринчи жазганымда. Эл ичинде деген ырды жаздым да, баланы жолуктап окуп бердим. Укпасам угуздум. Анан onu угузуп алып жүрсөм, акындар менен таанышып калдым Өзгөндө. Мынтип Абдылла Эрмекбаев ыр жазуу ааламына сүңгүп кире баштады. Ошондогу мыкты акындар менен тажрыйба алмашып, атүгүл өзү жазган ырларды обонго салып ырдап жүрөт. Ал жараткан чыгармалар бир канча жолу сыналгыдан жаңырып, гезит беттерине жазылып чыгып турган. Анан Шоробошотко барып, ошол жерде Мадаш деген акын менен үйгө бардык дагы Абдыбали келип, анан ошол жерде баарыбызды ырдатып, анан Абдылла ака деди, Ошко барың деди. Барсаңыз мен ырдатам деди. Анан ырларым көтөрүп алып ого барбадым ба? Ого барсам, ол бир-эки ырдатып, телевизордон кеткенден кийин сапсын берилип калдым да. Кайсы жеңи жоктун немеси болсо, 80 жыл немеси болсо, ого ыр жаза коюп барам. Чыңгыздыкыга жаза койдум. Төлөгөн Касымбектин 80 жылдыгы болсо, ого жаза койдум. Ошентип ыр жазып туруп эле, анан кийин бир маалда телевизордон бир-эки чыккандан кийин сапсын берилип кеттим да. 2018-жылы Калдар булак деген ат менен алгачкы китеби жазылып чыкты. Топтомдун ичинде жаратылыш, жашоо тууралуу ыр-саптар камтылган. Каарманыбыз Кыргызстандын ар бир аймагынын өзгөчө кооздугун көрүү менен коюлушкан саптарды кагаз бетине тизмектейт. Өзгөндү жаздым. Мен эми бир жерге барсаң, каерден келдиң десе, өзгөндүкмүн дейсиң да. Анан өзгөндү жаздым. Анан элдерге неме кылып көрсөм, жакты. Ey el ortası özgönüm, yer ortası özgönüm, yol ortası özgönüm, sunun başı özgönüm, munarası dağı var, tarıkta var özgönüm, kılındardı karıtıp, neçender ötkönü özgönüm, Allah Teala yol bergen, Kızır ata kol bergen, Yassavide yavliya, oğlumdar ötkönü özgönüm dep, o 5000 tırdayım da. Anan ısık öldü desem, ısık öldü. Neme kılıp 5 gün жүрüp жазалбай келдим дагы. Келип Өзгөндө otursam, kelip kaldı. Anan жаздым да. Issık göl tübüң tereң sırın kenen, ıssık göl жаз келгенде сага келем. Ава таза тоолордун арасында чалкыйсың толкундарың өзүң менен. Көркөмүң көз алдыма элестетем, жээгиңди чабагатып сени эстесем. Нечен деген кылымды карыткансың, тарыхта түбөлүккө атың калсын. Ысык көл кыргызымдын даңкы сенсин, ысык көл дүйнө эли суктанып сага келсин деп жазып койдум да. Жетимиш бир жаштагы Абдылла Эрмекбаев өз жашоосунда бир гана ыр жаратып келбестен адамдардын ден соолугуна камкорчу алып дагы жүрдү. Тамыр кармоо менен алардын дартын аныктап, дары чөптөр менен айыктырды. 20 жыл ичинде канчалаган жарандарды сергек жашоого кайтарып, сый урматка ээ болуп келет. Şu баягы бирөөгө дары берип алып, ойлонуп каламда чөп берип алып, кантет деген эми жолукканда деп. Анан кийин жолугуп жагып кайтып келип калат го. Кандай болду десем, бөйрөгүм басылып калды дейт. Ашказаным басылып калды дейт.
Algılarda uqqanda özüme kelip kalam içimdençi. O tasir kılıp tur dep kalam. Oşontip bayağı жақсы болып қалдым дегенді ұққанда өзіме келе түсем да. Өзіме келе түсем. Сүйініп қаламын. Менің бәрім тәсір қылып тұр деп. Эл үчүн иштеп аракетте болгон каарманыбыз ынтымагы бекем, ырыс кылуу үй бүлөсү менен дагы башкаларга үлгү. Жубайы менен бирге балдардын татыктуу тарбиялашып, азыр небере чеберелүү болушкан. Экөө тең бир мекеме, бир тармакта иштегендиктен кыйынчылыктардан, оор кырдаалдардан тайбай өттүк дешет. Эми жаштык мезгил экен, ал мезгилдерде ар кандай пенсия болот, башка болот, кетип калат элек, түнү келет элек, ал мезгилдерде унчукпайт эле. Кайынем бар эле курган, ошол бала багып жүрдү. Эки кызыбызды тең ошолор чоңойтту мына кыз менен, андан кичинесин. Анан эки уулубузга калганда өзү карап жүрдү. Мен бош мезгилде бул келет эле, бул мезгилде ошондой болуп эптеп балдар чоңойтуп алдык, Кудайга шүгүр. Турмуштун закону экен, ынтымакчылык болгондун себеби ошол эле болсо керек экен менин оюмча. Бирибизге бирибиз жөлөк таяк болду. Жоғуызды бар қылдық, барды жоқ қылдық. Ошол болуш керек. Ал эми балдары өзүнчө үй бүлө күтүп эрезеге жетсе дагы атасы, апасынын жанында алар кечээги балалыгын эстешет. Абдулла Эрмекбаев жубайы менен 3 уул, 3 кыздын ата-энеси. Кичинекейимде ушу балдарды апам мектепке кетип, атам ишке кетүү маалында мен мектептен келип калгандан апам балдарды кара эми дегенде коляскага салып алып өчүдүрүп ойноп жүрө берчүмүн. Чындыгында апам мени тандырга деле нан жаптырбады да кичинекейимдечи. Кой балам, сен балдарды эле карасаң болду деп иштен келип алып өзү нан жаап, анан кечинде камыр жууруп коюп эртең менен эрте өзү тандырга жаап коюп кетчү да. Бизде кичинекейибизде атам болсо жонуна көтөрүп алчу. Анан мени Дарика деп Дани деп эркелетчү да. Аябай жакшы көрөбүз атабыздын, Алла шүгүр. Дани деп аябай. Ошентип өзүмчө аябай толкунданып кетем да, Дани деген сөздү уккандачы. Азыр дагы эле ошентип кетет? Ооба, азыр деле баягы неметкенде Дани десе өзүмчө баягы небере көргөнүм неметип калуу эле ии деп өзүмчө баягы бала кыялым карап десең. Буну да атаңызга алып келдиңиз. Ооба, кымыздыкты дагы атама күйөп алам, өзүм күйөп алам, неметен тепкип берди эле. Акын жана ден соолук сакчысы болуп иштеп келген каарманыбыз өз тармактарында ийгилик жаратып, эмгектери бааланып келүүдө. Жетишкендиктери үчүн ардак грамоталар, ошондой эле ардактуу атул номинациясы менен сыйланган. Мурун жош эле жакшы эле жүрсө эле, кийин эле анан өзүбүз билбей калдык качан болуп калганын. Анан эле ыр жазып, бирибизге кошуп эле ырдап калды. Анан айттым мен, бул сен жашыңда каякта жүрдүң эле, эми караганда акын болуп кеттиңби деп. Бул досубуздан ыраазыбыз, жакшы элебиз. Дагы эле болсо өмүрүбүздүн акырынча бирге жүрөбүз деген ниетибиз бар. Акындын жараткан чыгармалары мекенди сүйүүгө, сезимдерди айыктырып, өзгө бир ааламга гана жетелебестен, элдердин ынтымагы, ар улуттун биримдиги сакталышында дагы рол ойнойт. Абдулла Эрмекбаев, маселен, Өзбекстандын маданият министри Озотбек Назарбековго арнап ыр жазды. Ал муну менен эки элдин маданият тармагындагы кызматташтыгын жогорулатып, алаканы жакшыртсак деген үмүтү бар. Азыр ырларын гана окуп берди. Жакын аралыкта Назарбековдун өзүнө жолугуп, китеп белек кылуу ниетинде. İlgari bizde Ырысбай Абдыкадыров çıkkan. Kuda bergen de o kıyam. Bu balagayam kuda bergen. Bu yam he degende de ırdaga süylegen yam bir koksup ketet de. Şunday tasirli sözler çıkat. Men körbedim, azap bu künder başından köp ötkende uktum da. Anan oşonu uğup, ırlarını uğup, televizyondan uğup жүрüp şunu жазайынчы деп жаздым да, kel жазайынчы деп. Ey özgöndön aytam salamdı, Taşkende turu ırdagan, Azat beginim amambı, Abdullah degen akımın, men dağı ırga jakınmın, Azat be uğup jüröm ırыңды, ırыңda bar sırыңды, Мәнисini baykasam, azaplı künder başыңdan, Ötkönünü aytasın, sahnada turu ırdasan, Sahnada turup ırdasan, ırjagынан palvansın, Jüröktön çıkkan ırыңды, uqqan elleri taң kalsın, Bulbulday sayrap turuşun, bul Allah'ın bergeni, elge bolsun kızmatın, üzünün körmeyetin, açık bolsun köngülüne, uzun bolsun ömürün. Ey hakikat sözü aytamın, Abdullah degen akındın, aytkan sözün baykagın,
Abdulla деген ақындың айтқан сөзін байқағын, асманы кең жашауның ушундай жырғал заманда Азатбек төгү ырдап жашагын деп жазып қойған да.